Жакында Жалал Абад облусунда мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулуп жаткан Асман Резиденс турак жай комплексинин 879 батир ээлерине тапшырылат. Бул тууралуу аталган компаниянын өкүлдөрү тарабынан маалымдалды. Ачылуу аземине мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Тактап айтканда Жалал Абад областында 11204 көп кабаттуу батир курулуп жатат. Ал эми жалпы 14 объекттерибиз бар. Анын ичинде бул Сузак районунда 5 объект каралган. Азыр биз турган жер бул Асман Резидент 5-чи аталыштагы объектибиз. Бул жерде 240 квартира каралган. Кудай буйруса, ошол жакынкы күндөрү бул батирлердин ачкычтарын өз ээлерине тапшырабыз деген жакшы ой тилекте турабыз. Урматтуу президентибиздин катышуусунда ачылат деген иш пландарыбыз бар. Мамлекет тарабынан курулуп жаткан турак жай комплекси заманбап шарттар менен жабдылып, жарандарга бардык керектүү инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объекттер жеткиликтүү. Бул үйлөрдү курууда эң жогорку сапаттагы материалдар колдонулуп, бардык сейсмикалык коопсуздук талаптары сакталган дейт курулуштагылар. Биз азыр Сузак районунда жайгашкан Асман Резиденс 5 объектисине турабыз. Жер аянты 1 гектар 70 соток. Ал эми батирлердин саны болсо 240 батир. Анын ичинен 90 батир 1 бөлмөлүү, 110 батир 2 бөлмөлүү, 40 батир 3 бөлмөлүү болуп эсептелет. Батирлердин шарчы метрлери болсо 1 бөлмөлүү 50 квадраттан чыгат, 2 бөлмөлүү 70 квадраттан, 3 бөлмөлүү 90 квадраттан. Бул жерге биз эң башында негизин айтып келсек, сейсмический устойчивость боюнча 9 балга курганбыз. Аны спецтех условия алганбыз дагы, замена грунта кылганбыз. Ал эмелерди, замена грунталарды бүт бардыгын строй лабораториядан өткөрүп, андан кийинки бетондорубузду дагы бардыгын строй лабораториядан өткөрүп, заключенияларын даярдаганбыз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү Сузак районундагы мекеме ишканалардын кызматкерлери жана тургундар менен жолугушту. Жыйында өз ара пикир алмашып, аталган компания тарабынан курулуп жаткан турак үйлөргө кезекке туруу, кандай шарттар менен алуу жаатында суроо жооптор менен уланды. Сузак районунун аймактарына үйлөр жакын күндө берилип бүтөт, мисалы. Бүткөндөн кийин кайсы бир убакта 5-6 айдан кийин очередин келип калды. Мен очередин келип калган маалда Кербен шаарындагы үй бүттү. Мага Кербенден келген. Мен Сузактын тургунумун, Сузакта иштейм. Мага Кербенден бекер берсе албайм үйдү мисалы. Ошол маалда мен отказ кылганда мен очередин өтүп кетеби же сакталып калып туруп, ал 7-8 айдан кийин Сузак территориясынан үй берилген маалда ошону кайра ошол очередин күчүндө ала аламбы же болду мен очередин жоголуп кетеби? Ошол маселе болуп атты. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан көп кабаттуу батирлер областтык борборлордо гана жүргүзүп атат өзүнүн курулуш иштерин. Райондук борборлорго кире элек. Райондук аймак болуп бөлүнө турган болсо, анда Сузак боюнча, базар коргон боюнча калат. Бири-бирине өтпөйт. Бул территорияда үй калбай калды. Калбай калса башка курулат. Жакшы ниет кылайлы. Азыркы тапта мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай алуу үчүн республика боюнча 45 миңден ашык жаран кезекке катталса, анын 4610-у Жалал Абад облусунда турат. Жыйында да тургундар тарабынан берилген суроо жооптордун басымдуу бөлүгү да мына ушул кезекке туруп батир алуу маселеси болду. Мен жеке өзүмдү алсам, кезектүүлүгүм кандай болот, райондон аламбы же шаарданбы, кайсыл тарап биринчи берилет, мамлекеттик кызматкерлер өзү иштеген аймагынан эле алабы деген суроолор пайда болгон. Бирок ошол суроо жооп талкуулоонун жыйынтыгында мен өзүм ичимде жаралган суроолорго кенен жооп ала алдым. Бул президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруу багытында үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу багытында масштабтуу долбоордун алкагында аткарылууда. Ал эми курулуп бүткөн батирлер программанын алкагында социалдык жеңилдетилген жана жеткиликтүү ипотека багыттары боюнча кезекке катталган жарандарга 4 жана 8% менен 25 жылга чейинки мөөнөткө баштапкы төлөмү жок тапшырылат. Ошондой эле тең үлүштүк курулуш механизмдери менен 50% төлөгөн жарандарга кезексиз берилет. Белгилей кетсек, аталган облуста курулуп жаткан Асман Резиденс 5 турак жайында үлүштүк ипотека аркылуу берилүүчү батирлер бар экенин эскертет. Андыктан тургундар кайрылса болот. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.